программа менен иштеп атабыз. Жакында COVAX программасы боюнча сүйлөшкөндө 2.600.000 доза келет. Жакын арада майдын башында 400.000 AstraZeneca келет. Биринчилерден болуп Кытайдан келген Sinopharm 55 өлкөгө колдоно баштаган. И Спутник V бизге 20.000 доза келди. Биринчи биз этабында 65 жаштан өйдө. Анан кийин өнөкөт оорулары барларга кыла баштадык. Себеби 10.000 киши биринчи этапта кылынат. Бирок ушул дем алыштын ичинде биздин мынакей министерство сүйлөшүп, жакын арада дагы 100.000 доза келет. Ошондо бүт бардыгы 3 вакцинанын кайсынысын тандап алса, бесплатно бүт баарына кыла баштайбыз. Мамлекеттик кызматкарлардан эч ким алган жок, я албайт. Жанакында айтып кеткендей эле 65 жаштан анан өнөкөт оорулары барлары алат. Ошондо мен приказ чыгардым.